Бактылуу болуу эңсеп, бирок эмне кылууну билбей жатасызбы? Анда бул видео сиз үчүн. Ассалому алейкум урматтуу көрөрман. Биздин каналга кош келиңиз. Кунт коюп угуп, олуттуу ой жүгүртүүңүздү өтүнөбүз. Анда эмесе баштадык. Деги бакыт деген эмне? Бул суроого ар ким ар түрдүү жооп берет. А сизчи, муну кандай түшүнөсүз? Бакыт издеп канчалаган муктаждыктын артынан кууп жүрдү экен. Бирок, деги муктаждыктар түгөнөбү? Мен баарына жеттим. Эми эч нерсеге муктаждыгым жок. Чексиз бактылуумун деген адамды укпаптырмын. Андай болсо бактылуулук эмнеде? Жөнөкөй мисал келтирели. Айдап жүргөн унааңыздын, кеменин, учактын колдонуу инструкциялары ойлоп табуучулар тарабынан түзүлгөн. Асманда кеме учпайт, учак сууда жүрбөйт, чөгөт же кулайт. Ал эми улуу Аллах Таала эң кооз, суктанаарлык, жандуу жана жансыз, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн канча макулукту жаратты. Эми анын ичинде адамзатын жөн гана жаратып койду десек, акылга сыябы? Анда биздин жашоо инструкциябыз кандай? Аллах Таала айтат: Мен жин жана адамдарды өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым. Демек, эки дүйнөнүн бактына жетүүнүн формуласы албетте ага моюн сунууда. Түбү жок, дүйнөлүк муктаждыктарда эмес. 5 күндүк өмүрүн улуу жаратуучусун тааныбай өткөргөн инсан кандай гана бактсыз. Ал эми тескерисинче, ага моюн сунуп, анын ыраазычылыгына жеткен пенде чексиз бактылуу. Аллах Таала айтат: Көңүл буруп уккула, Алланы эстөө менен жүрөктөр тынчтык табат. О, менин бир тууганым, сиз издеп жүргөн бакыт жүрөгүңүздүн тынчтыгы эмес беле? Ал үчүн эч нерсе кыйын эмес болгон, баардыгына кудуреттүү жаратуучубуз турганда, бактылуу сыноолорго кайгырууга негиз барбы? Аз да болсо жүрөгүңүз тынчтык издеп, бактылуулукка карай сапар алгысы келип жатса, сизди куттуктайбыз жана төмөнкү 10 кеңешти сунуштайбыз. Бирөөлөргө жакшылык кылыңыз. Көкүрөгүңүз кеңип, өзүңүздү бактылуу сезип каласыз. Жараткандын берген сыйларын сизге келген сыноолор менен салыштырыңыз. Ошондо сиз жоготконуңузга караганда алган нерсеңиз көбүрөөк экенин түшүнөсүз. Өң келбетте, материалдык байлыкта, турмуш тиричиликте жана ден соолукта өзүңүздөн төмөнкүлөрдү караңыз. Ачууланбаңыз, кечире билиңиз, башкаларды түшүнө билүүгө жана айкөлдүк кылууга үйрөнүңүз. Өмүр өтө кыска экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Тообо кылып, жараткандан кечирим сурооңузду жаңылап туруңуз. Аллага күнөөкөр болуудан качыңыз. Анткени күнөө жашооңузду ууландырат. Кырсык болуп кетсе кантем деп ойлой бербеңиз. Ар нерсенин өз убагы, ченеми болот. Башыңызга келе турган нерсе сизди айланып өтпөйт. Ал эми сизге келбей турган нерсе баары бир келбейт. Кылган жакшы ишиңиз үчүн эч кимден рахмат күтпөңүз. Жараткандын ыраазычылыгы үчүн гана жакшылык кылыңыз. Башкалардын жакшы жактарын байкап, мактоого алыңыз. Жаман жактары болсо көз жумуп коюңуз. Баардык жактан төп келишкен идеалдуу киши болбой турганы, бул биринчи кезекте сизге тийиштүү. Бүгүнкү күнүңүздү жакшы жашап, өткөн мезгили менен келечек тууралуу сарсанаа болууга
убактыңызды коротпоңуз. Турмушта ар кандай жагымсыз нерселер же оор сыноолор болуп кетүүсүнө күн мурунтан даяр болуңуз. Даярдыгыңыз болсо, сиз үчүн катуу сокку деген нерсе болбойт. Урматтуу көрөрман, видеобуз сизге жакты деген үмүттөбүз. Башкаларга бөлүшүп, жакшылык ишке себепкер болуңуз. Кийинки видеобуз китеп окуунун пайдалары тууралуу болмокчу. Биздин каналдан жан дүйнөңүзгө жана акылыңызга пайдалуу азыктарды алып тура аласыз. Жалпыбызга жараткандын тынчтыгы болсун.